кыздардын кылым карыткан каада салттарын, урпактарын улантып келе жаткан өзгөчө этнофестивалга баарыңыздар кош келиңиздер. Ош мамлекеттик университетинин 85 жылдыгына карата кыргыз улуттук кийиминин баалуулугун арттыруу, даңазалоо максатында этнофотосессия өттү. Иш-чаранын жүрүшүндө катышуучулар улуттук кийимдерди кийип, обондуу ырлар ырдалып, искусство факультетинин жана индустриалдык педагогикалык колледжинин дизайнерлеринин эмгектери көрсөтүлдү. Биз улуттук кийимдерди Ош мамлекеттик университетинин окутуучулары жана студенттери кийип келип, фотосессия уюштуруп, соц тармактардан Ошму 85 этно фотосессия хэштеги менен жайылтуу болуп эсептелинет. Улуттук кийимде кийинген катышуучулар Ошмунун алдында жана окуу жайдын музейинде сүрөткө түшүштү. Шөкүлөнүн жалпы түзүлүшү боюнча негизи конус формасында болот. Конус формасынан анын сыртына атайын баркыттан, манаттан кездеме капталып, кызыл жашыл түстө болот. Ал эми чекеси баалуу аң терилери менен сүлөсүн, суусар, түлкү, коён аң терилери менен кыюланат. Маданий иш-чарага жогорку окуу жайлардан, медицина тармагынан, аялдар кеңештеринин өкүлдөр конок катары катышышты. Кыргыз ким экенин деп ушунта жарыялап, кыргыз улуттук кийимдерин аздектөө, баалуулугун жогорулатуу, аны күн сайын кийип жүрүүгө ылайыктуу экендигин, аны ушул бойдон муундан муунга өткөрүп берүү максатында бүгүн иш-чара өтүп жатат. Иш-чара Кыргыз Республикасынын аялдар кеңеши бирикмеси жана Ош мамлекеттик университети менен биргеликте уюштурулду. Ардактуу окутуучуларга аялдар кеңешинин жетекчилигине ыраазычылык баракчалар жана төш белгилер тапшырылды.